Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Менин атым Жолдош Төлөнбай. Мен «Беш томдуу Манас» романынын авторумун. Мен силерге өткөн жолу өзүмдүн Сагынбай Оразбактын вариантын негизинде жазылган китептердин жөнүндө аңгеме кылып, бул жөнүндө айтып бере баштаган элем. Мен бул китепти эмне себептен жаздым? Менин бул жазганын максаты азыркы учурда биздин балдар, жаш балдарыбыз, окуучу балдарыбыз китеп окуганга канча көңүл бурбайт, негизинен эле ушу интернет менен алек болуп кетишти. Китепке канча кызыгуусу жок. Мунун айынан алып биздин ушундай кылымдарды басып өткөн Манас эпосубуз дагы окулбастан, үйрөнүлбөстөн калып жатат. Эми албетте бул Манас эпосун эпос түрүндө окуш бул жаш балдар үчүн эмес, чоң кишилер үчүн да чоң түйшүк жаратат. Себеби биздин Манасыбыз 500 000 саптан туруп, аябай эле көп мындай чоң өлчөмдүү көлөмдүү болуп жатат. Ошон үчүн мен балдардын мүшкүлүн, окурмандардын мүшкүлүн жеңил кылыш үчүн муну кара сөз түрүндө мындай кылып 5 томдуу роман кылып жазганмын. Баарыңар көрүп тургандай 5 томдуу роман болуп жатат. Ушунун баары мен кагаз түрүндө кылып чыгарып, китеп дүкөндөрүндө сатылып жатат. Мындан тышкары кимде-ким электрондук версиясын окугусу келсе, китеп азыр роман эпос.com сайтында электрондук версиясы да коюлган. Кимде-ким кааласа, китепти ошол жактан сатып алып окуса болот. Мындан тышкары мен азыр бул китептердин 5 томдун толук оюн орус тилине которгонмун. Анын дагы электрондук версиясын өзүмдүн ошол эле роман эпос сайтыма коюп койгонмун. Аны дагы сатып алсаңар болот. Эми биздин Манасты көбүрөөк дүйнө жүзүн таратыш үчүн мен азыр кудум ушундай кылып эле видео көрүүлөрдү орус тилинде дагы алып барайын деген ниетим бар. Эми болсо мен силерге ушу Манас китебимден, өткөн жолу токтогон жеримден силерге дагы Манасты окуп берейин. Жакып коноктор үчүн бир семиз койду сойдуруп, этин аябай изилте бышыртып, келгендерге 5 бармак тартты. Тамак жеп бүткөндөн кийин башына түшкөн мүшкүлдү айтышып, баары ыйлапсыздашты. Койгулайыңарды, кайрат айтты туугандардын орто бойлуу, кара тору, чапчак, арык чырай бай. Өкүрүп бакыргандан, ыйлагандан пайда жок. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап. Олор уш болду, боёосу канды. Шенген, жөлөнгөн, аскар тоодой болгон Орозду баатыр келбес сапарына кетип, эми кайтып келбейт. Ошондуктан кайрат кылалы. Туура айтасыз аба. Көз жашына артуу жооп берди узун бойлуу, кең далылуу, чымыр денелүү Жакып. Кудай берди, Кудай алды. Атам кайрадан бул жарык дүйнөгө кайтып келбейт. Аны менен биз кыяматта гана көрүшөбүз. Ооба, жооп берди бай. Өлгөн кишиге каттуу кайгыруу Кудайдын амилине баш ийбөө, күнөөгө батуу деп саналат. Ошондуктан Орозду абамды көп эле жоктой бербегиле деп жатам. Менин айтканымды түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Баары үчүн жооп берди Жакып. Түшүнсөңөр жакшы. Ыраазы болду бай. Мен бай айткандай өлгөндүн өзүнүн шору. Турмуш өзүнө менен улана берет. Ошондуктан үйдү токтотуп,
элди журтубуздун тагдырын ойлоп, аны апааттыкчтар кантип сактоонун жолун издейли. Сиздин оюңузча эмне кылуубуз керек? Аба суроолуу карады байга Акбалта. Сөзүмдү макул көрсөңөр, озондоп бул жерде отура бербестен талаштан кетели. Бир аз буйдала түшүп жооп берди бай. Кайда кетебиз? Мындын өчө сурады Жакып. Күркүрөөгө багыттап отурган болсок, ал тарап толук бойдон алуу экенин астында. Жок, терс башын чайкады бай. Күркүрөөгө барбайбыз. Кайрадан өтмөккө бет алып, тоо таяна көчөлү. Таластан биротула кетебизби? Муңая сурады Жакып. Ооба, деп жооп берди бай кайгылуу. Мындан башка айлабыз калбады. Өрттөнгөн, талкаланган ордону коруп отурбастан, турмушубузду өткөрө турган жаңы жерди издейли. Туулуп өскөн жерин таштап кетүү канчалык кыйын болсо да, баары бул сунушка макул болушуп, эртеси күнү калган каткан мүлкүн жыйнап, жолго аттанышты. Мурдагы жыргал турмуштун белгиси болгон ордонун төрткүнүн бир тегерени боздошуп, өтмөккө карай бет алышты. Чарчап чагылып, чаңга бозала болгон көч узак сапардын аягында үйрөнмөн сазына өргүп конду. Ушул жерде бай, Акбалта ородунун балдары менен Жакыптын чатырында кайрадан кеңеш курушту. Кудайга шүгүр, деп сөзүн баштады бай. Калык калмактардан суурулуп чыгып, болжолдогон жерге эсен аман жетип алдык. Эми кантип оокатыбызды өткөрөбүз? Ушул жөнүндө кеңешип алалы. Душмандарыбызга жеңилдик, силердин кулдугуңуз бар деп кол куушуруп, коркок илиш болуп жашайбызбы? Же азуубузду көрсөтүп, койго тийген бөөрөгө кол салып, каршылык көрсөтөбүзбү? Оюңарды айткыла, жигиттер. Бай чатырдын ичинде көк жибекте сырткан тегеректе отурган инилерине суроолуу карады. Биринчи болуп арык чырай, кара көздүү, кара каштуу, сулууча келген 13-төгү жаңгырчы үн катты. Аба, деди ал, менимче калмак манжуулар менен чабышкан болсоң, эзектеден ата-бабаларыбызга кул болуп келгендерге кантип кол куушуруп, багынып, өзүбүз кул күн болобуз? Мындай кылсак, ата-бабалардын арбагы урбайбы? Кызуулуна сүйлөдү жаңгырчы. Ошондуктан алар менен кырылышалы, жеңели. Ажалыбыз жетсе өлөлү. Бирок намысыбызды сактап, абийирибизди айрандай төкпөй, өлүмгө тик баралы. Агасынын сөздөрүнө сары жүздүү, жапжак, толмоч келген 10 жаштагы каткалан каршы чыкты. Сиз эмне деп жатасыз аба? Нааразы болду ал. Ушунча көп жоого кантип алыбыз жетет? Атам ороду тирүү болсо бир жөн эле. Азыр болсо мындай канамга барганыбыз туура эмес. Калмактарга алышып алыбыз, күрөшүп күчүбүз жетпейт. Анын сөзүн Жакып кызуу колдоду. Иним туура айтып жатат, деди ал. Биз калмактарга тең келе албайбыз. Эгерде алардын айтканын кылбасак, шоруу шырпыдай кайнап, азыркыдан да жаман кор болобуз. Ошондуктан алардын кыжырына тийбей, айткандарына көнүп, эмне сураса берели. Жаныбыз аман калса болду. Жакыптын айткандарын Акбалта тийиштүү баш чайкаганын көргөн бай ага кайрылды. Иним, эмнеге баш чайкап жатасың? Же Жакыптын сөздөрү сага жакпадыбы? Акбалта кайрадан Жакыпка биртиктеп, байга кайгылуу жооп берди. Ооба, мага сөздөр таптакыр жаккан жок. Эмнеге? Мен калмактарга туруштук бере албай, эл жеримди алдыртып жибердим. Таластагы туугандарым менен бириксем,
душмандардан өчүмдү аламын. Бөөдө болсо кор болбостон душмандар менен чабышып, сыйын менен кан майданда өлөмүн деп үлкөрдөй журтум менен силерди караан тутуп келген элем. Жакып болсо душманга багынып берели деп жатат. Мага кантип ушундай сөздү жаксын, аба, деди Акбалта капалуу. Өзү берген суроо боюнча инилердин ою эки башка чыкканын көргөн бай аргасынан оор үшкүрөндү. Сизге эмне болду, аба? Тынчтыгын сурады андан жаңгыч. Жериңиз ооруп жатабы? Ооба, иним, каңгыргы түтө жооп берди бай. Эли жеримдин бүлүнгөндүгүн, душманга кор болгонун көрүп, жүрөгүм ооруп, заманам туурулуп жатат. Колумдан келсе, жоонун бирин калтырбай, өз колум менен уздайт элем. Бирок мындай кылганга бизде ал кайда, инилерим? Анда эмне кыл дейсиз, аба? Ызалана сурады Акбалта. Душманга кол куушуруп, койдон жоош болуп, багынып берелиби? Мындан башка айла жок, иним. Ачууга ыза калтырбай, акыл токтотолу. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылып, арканды узун таштайлы. Азырынча биз алсызбыз. Эл башкарар башчыбыз, ээлик кылар жерибиз жок. Дегенде чачылган элибизди жыйнап, күчүбүздү топтоп, мурдакы кубатыбызга келели. Кийин сокку уруп, эли жерибизди бошотуп, душмандарды кууп чыгаралы. Ага чейин коркок билиш болсо, душман бизди чындап моюнсунуптур деп, көңүл тынчып алданат. Буга эмне дейсиңер, инилерим? Деп сөзүн суроо аяктады бай. Кызуу талкуудан кийин Кытай калмакка сыр бербестен тымыздын күч жыйноого чечим кабыл алынды. Бирок бул тилектер таш капты. Себеби Алооке кыргыздар жөн жатпашын түшүнүп, алдын ала алардын арасына койгон тыңчысы кабыл алынган чечим жөнүндө калмактын канына жеткирди. Ачууланган Алооке жайсаңдарын алып, бозала желек кызыл туу менен кыргыз айылдарын бүт чаба баштады. Калмактар каршылашкандарды да, качкандарды да өлтүрүп, олжого жаш балдарды, 5 көкүл сулуу кыздарды, келеңкор чачпак, кең соору төрө элек, чөкүлөчөн келиндерди алышты. Кыргыздардын кең дүйнөсү тар болуп, элдин баары кар болду. Кирейин десе жер каттуу, өлөйүн десе жан таттуу болгон эл кызыл ала кан болуп, кутулганга зар болуп, аска тоого асылды, кокту колотко жашынды. Буга алымсынбай Алооке өрүшүнө кыргыздын бүт малын айдап кетти. Мындай корлукка, мыкачылыкка заа болгон кыргыздар эли жери үчүн кашык каны калганга чейин күрөшүүгө бел байлашты. Минтип тирүү жүргөндө, туубай туна чөгөлү, тирүү жүрбөй өлөлү, деди бай инилерине. Бул Кытайдын корлугун өлгүчө кантип көрөлү? Өлбөй тирүү жүргөндө кайсы мураска жетебиз? Күчөгөн Кытай менен бир күркүлдөшө кетели. Көп узабай калмактар үч алуу үчүн оңтойлук кырдаал жарабы. Себеби Алооке Кыргызстан алган олжосун 190 төбөгө жүктөтүп, 80 балбанды коштотуп, узун кербенди Бейжиңге эсен канга береке жөнөттү. Муну уккан Акбалта менен Жакып бай абасынын чатырына келишти. Мына урматтуу жолдоштор, бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы соңуна жетип жатат. Силер бул китептерди окуп, үйрөнгүлө, бул видео тасма жөнүндө башка туугандарга дагы айтып, репост кылгыла,
бары таанышсын, билишсин, угушсун, биздин Манас Батыр кандай экенин билип, сыймыктансын. Кийинки жолу жолугушканча саламат.